Туғандар, мен тұрған жер бұл Смуту, барыңыздар білесіздер. Так, сатылушы квартира ушул 4 қабаттуу домдун ортоңку подъездинде, биринчи кабатында. Адреси болсо Көкүмбий 74, серия 103, кирпичный дом, туғандар. Жакшы. Так, бул жакта болсо детский площадкасы бар экен. Кичинекей болсо да, зато детский площадкасы бар. Анан мага жаккан жери домдун алды экенин. Мына караңыздар. Машинаңыздарды каалаган жериңиздерге токтотуп коесуздар. Сонун. Ортоңку подъезд, биринчи этаж. Тугандар, мына домдун алды кенен. Өтө кенен экен, действительно. Парковочный место боюнча маселе жер албайт. Мына жакта детский площадкасы дагы бар. Жогору тарапта детский площадкасы бар экен. Ортоңку подъездде биринчи этажда сатылуучу квартирабыз турат. Сиздерге келүү жолун түшүндүрөйүн. Западныйдын круговойунан Машина базар тарапка 2 километр жүрөсүздөр. Хан Ордо деген ресторан бар. Андан өтүп, сол тарапта карасаңыздар, ошол Көкүмбий көчөсүнүн эле боюнда бул 4 кабаттуу домду көрө аласыздар. Адреси болсо Көкүмбий 74, серия 103. Менимче түшүндүңүздөр. Кысасы ушул домдон баштап Западныйдын круговойуна чейин 2-2,5 километр гана чыгат, ашып кетсе. Тугандар, мен айткан ортоңку подъездге кирип, биринчи этажга чыгасыздар. Биринчи этажда оң тарапта ушул квартира сатылат. Угловой эмес, биринчи этаж, чыгып түшүп турганда оңой. Эшикти ачып кирип келе бересиздер. 3 бөлмөлүү, сквозная планировка, техпаспортту бар, бардыгы сонун, ал жагынан кыжылат болбоңуздар. Суу свети, отоплениясы, газы бардыгы иштейт. Газ иштейт. Отоплениясы Ташкент болот кышындачы. Мына Көкүмбий, Смуту тарапта жашагандар билет. Өтө сонун ысытат. Отоплениясычы. Жашагандар билет. Кийин келип ишенбесеңиздер, кошуналардан деле сурап көрсөңүздөр болот дегендей. Түшүндүңүздөр, бардыгы бар. Отопление иштейт, газ бар, суу свет жакшы напордо. Техпаспорты бар, закон түрүндө ээси өзү өткөрүп берем атат. Ылдый тарабы линолеум, дубалдар обой. Потолоктор мына пластик, пенопласт каражаттары менен кооздолуп жасалган. Люстраны коюп койгон. Мына мощный батарейкалар бар экен. Айнек терезелер пластик, темир защитасы менен. Так, кыскасы бул биринчи комнатасы. Түшүндүңүздөр, эми жүрүңүздөр, чыгайлычы. Так, бул жак болсо дагы бир комната. Батарейкалар. Бул жак ошо Көкүмбий көчөсүн карайт. Чоң жолдун жээги. Люстраларына баа бериңиздер. Бул экинчи комнатасы болот. И бул жака кааласаңыздар мына эшик койдуруп алсаңыздар болот. Кааласаңыздар койбой деле кое бересиздер. Бул үчүнчү комнатасы. Жакшы. Өтө жакшы. Бул жактан чыгабыз. Эми мына жака. Мына тугандар. Кухня. Раковина. Бул жак газ. Бардыгы бар. Батарейкалар, айнек терезелер пластик, темир защитасы менен, пластик каражаттары менен кооздолуп жасалган. Кыскасы, качественный домдордун бири. Ишеничтүү, Кудай буйруса. Так. Бул жак ошо унитаз. И бул жак болду окшойт менимче. Эшиктери жакшы экен. Бардыгы сонун. Так. Эмне маалымат берейин тугандар, айтыңыздарчы. Лайктан басып, туган урук, дос, жар, группа, бүт бар тарапка жиберип коюңуздар. Алар дагы кирип көрүшсүн. Көрдүңүздөр, полноценный 3 бөлмөлүү квартира ремонту менен келип эле жашай бересиздер. Аны кылыш керек, муну кылыш керек, андай, мындай, тигиндей деп отурбайсыздар. Даяр квартиралардын бири экен тугандар. Жакшы. Так, болду окшойт менимче.
Баасы канча дей турган болсоңуздар, канча деди? $59,000, анан кеми бар. Айткан баасында эч ким сатпайт, түшүрүп берет. Элисин номери экранда жазылуу, өзү менен сүйлөшүп соолашасыздар. $59,000 деп эле тура бербейт, түшүрүп берет Кудай берсе. Жакшы экен негизинен, жакшы квартира экен.